Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, анда эл өкүлдөрүнө кайрылуу жасаган. Урматтуу депутаттар, сиздер ишке киришкенден берки парламенттин, комитеттердин, фракциялардын жыйындарына көз салып турдум. Жаман эмес, башталышы жакшы. Бирок сиздерден бир нерсени суранам. Комитеттердин, фракциялардын, депутаттык топтомдордун жыйындарына министрлер кабинетинин төрагасы өзү келсин, министр өзү келсин деген талапты койбосоңуздар. Кандай гана маселе каралбасын, ошол маселеге тиешелүү орун басарлары барып жатышат. Министрге караганда каралып жаткан маселени орун басары жакшы билерин билесиздер. Анткени тиешелүү болгон маселелер менен тиешелүү орун басарларды түздөн түш иш алып барат. Ар бир орун басардын адистигине, багытына жараша иштер бөлүштүрүлүп берилет. Ал эми министр болсо жалпысынан координациялайт. Бирок албетте, өзү жетектеген министрликтин бардык иштери үчүн керт башы менен жооп берет. Менин сиздерге айтайын дегеним, эгер кандайдыр бир көйгөйдү же министр кабинети чече турган маселени көтөргүңүздөр келсе, анда ар бир аптанын жума күндөрү кечки саат 18:00 өтө турган министрлер кабинетинин жыйынына катышсаңыздар болот. Апта башынан берки аткарылган иштердин жыйынтыгы боюнча маселелер каралып, жана кийинки аптага тапшырмалар берилет. Ушул жыйындарга келип катышканга ар бириңиздердин толук укугуңуздар бар. Эшик ачык. Бул жыйындарга катышып, каалаган талаптарыңыздарды койсоңуздар болот. Бардык министрлерди, айрым күндөрдө облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүмдү дагы ушул жерден таба аласыздар. Келип суроо талаптарыңыздарды койсоңуздар болот. Ошондо маселеңиздер ыкчам чечилет деп ойлойм. Албетте, мен сиздерге министрлерди таптакыр чакырбагыла дегенден алысмын. Эгер кандайдыр бир орчундуу маселе каралып жаткан болсо, министр сөзсүз барышы керек. Жаңы жылдан бери бир топ окуяларга күбө болдум. Министрлерди зарыл иштер менен чакырсам эле, жогорку кеңеште жүрөбүз, министр өзү келсин дептир деген жоопторду угам. Бир күнү кечке жүрүп, же жаргылыктуу маселе чечилбейт, же жетекчисин күтүп олтурган министрликтин бир күндүк иши үзгүлтүккө учурап жаткан учурлары болуп жатат. Учурда бир күн эмес, бир мүнөтүбүз текке кетирбешибиз керек. Убакыт бизди күтпөйт. Министрлер министрликтин иштерин координациялап, тез алдыга жылдыруусу керек. Азыр талап күчтүү. Коюлган тапшырмалар боюнча алдын ала даярдыкты көрүп, өз убагында аткарылбаса керт баштары менен жооп беришет. Бул талап жана бюрократияны жоюу маселеси министрликке эле эмес, бардык мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү. Кайрылуумду туура түшүнүү менен кабыл аласыздар деп ойлойм. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп айтылат элибизде. Бири-бириңерди туура түшүнүү менен ынтымакташып иш алып барыңыздарга толук ишенем. Маалымат булагы, аргумент KG. Буга чейин Асанов тууралуу берилген көрсөтмөлөрүм тергөөнүн кысымы менен болгон деп Курсан Асановдун айдоочусу сот залында. Бишкектин 1-май райондук сотунда Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Курсан Асановдун соту уланууда. Жыйындын жүрүшүндө күбө катары Алишер Эсенгелдиев суракта. 2019-жылдын 7-августунда кечинде телефондон бизге билдирүү түштү. Анда шашылыш чакырык экенин айтып, жетекчиге билдиргиле дешти. 5 күнгө айылына келгенде РОВДнын, ПОМдун начальниктерин көрдүм. Курсан Асановго канчадан бар экени тууралуу маалымат берилген эле. Кой ташка келгенде бетон менен тосулган жолго күбө болдук. Самат Курманкулов окуя болгон жерде жүргөн. Курсан Асанов Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Кийинчерээк министрдин орун басары Алмаз Орозалиев келип штурмалап жатабыз деди. Ошол маалда элдер бизге таш ыргыта башташты. Сүйлөшүүлөр кайрадан башталды, бирок андан кийин Орозалиев алга деп биринчи тосмодон өтүүгө аракет кылышты. Бул учурда Курсан Асанов сүйлөшүүлүү керек экенин билдирди. Бир аз убакыт өткөндөн кийин рация аркылуу Кой таштан чыгууга буйрук келди. Кайра жумушка кеттик. Эртеси Курсан Асанов, Кашкар Жунушалиев, Алмаз Орозалиев өздүк курам менен Кой ташка жөнөп кетишти. Үйгө Кашкар Жунушалиев кирип 30 мүнөттөн кийин машиналар даяр экенин айтышты. Унаанын ичинде Дамирбек Пайзылда уулу менен Курсан Асанов болгон. Колонна Ички иштер министрлигине кеткен. Шаарга Красная Речка айылы аркылуу келдик. Белгилүү убакыттан кийин өздүк курамга кайрадан Кой таш тарапка кетүүгө жана чогулган элди таратууга буйрук берилди, деди күбө. Ошондой эле буга чейин Курсан Асановго карата берилген көрсөтмөлөрү тергөөчүнүн кысымы менен болгонун мойнуна алып, чындыкты айтуудан коркум келгенин билдирди. Маалымат булагы, аргумент KG. Ушундай балыкчыны алыстан тааныйт дегендей, депутат Айбек Осмонов каржылык чатак боюнча камалган Алиербек Абжалиевди үй камагына чыгарууну парламенттен айтты. Шайлоочулары суранып аткан эмиш, миллиондорду айландырган маслакраттын тарапташтары чыга берет да. Абжалиев үй бүлөсү менен мамлекеттин эсебинен байыганы буга чейин эчен жазылып, бир ирет кармалып кайра чыгып кеткени эсибизде. Коррупцияга мыйзамсыз баюуга каршы күрөшүүнүн ордуна Айбек Осмонов тоскоолдуктарды жаратып, кыйынсына береби? Өзүнүн арты казылып, бизнестери текшерилсе кыйналып калбайбы?
Эчки туй албай жатып койго аначы болуптур дечи эле. Алдыда суроолор бар. Маалымат булагы, аргумент KG. Азыр мага олигархтар, миллионерлер чалып алып коркутуп жатышат. Ошон үчүн мен 10 күн мурун эле журналисттер мага жардам бергиле деп айткам. Сабырбек Жумабеков мындай эле: бул жерде 17 миллионер Бейшеналиевди жок кылабыз деп чыгат. Себеби талапка жооп бербеген окуу жайларды менден башка эч бир министр жаба албайт. Ошон үчүн мени сакташыңар керек. Эгер мен жок болсом, бул система кайра эле келет, деди. Буга чейин өлкөдөгү талапка жооп бербеген 17 медициналык окуу жайларын Алымкадыр Бейшеналиев жабыларын билдирген. Бүгүн Саламаттыкты сактоо министрлиги жабыла турчу медициналык окуу жайлардын тизмесин жарыялады. Маалымат булагы, аргумент KG. Аксай-Рабат жолун мамлекеттин каражаты менен калыбына келтирүүгө кудуретибиз жетет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев парламент радиосунда айтты. Ынтымак жана ишеним фракциялары Баткен областында жумушчу жайын өткөрүп, андагы абалды жеринен көрүп келген элек. Маселе убагында чукул чечилишин талап кылган суроолордун тизмеси такталып, парламенттин токтому даярдалды. Аны Жогорку Кеңеш бүгүнкү жыйынында карайт, деди демилгечи депутат. 24 февраль күнү министрлер кабинетинин көчмө жыйыны Баткен жергесинде өтөрү белгиленүүдө. Ошондо кабыл алынуучу чечимдерге Жогорку Кеңештин сунуштары эске алынууга тийиш. Андай болбой эле койсун, бирок жол жабылуу коркунучуна туш келип калса, абалдан чыгуунун кандай аргасын тапса болот деген суроо элдин эле эмес, эки тараптын тең ойлоно турган маселеси. Ошондуктан 23 чакырымга созулган кошумча жолду калкка ыңгайлаштырып коюу зарылчылыгы бар. Аксай-Рабат жолун мамлекеттин каражаты менен калыбына келтирүүгө кудуретибиз жетет. Болбосо, азыркы жолдун абалы жеңил унаалардын жүрүшүнө, жүк ташуучулардын каттамына ылайыкталган эмес. Буга бюджеттен каражат каралса, капчыгыбыз жукарып кетпейт. Капиталдык салымдарга каралган каражаттар чыпчыргасын көрбөй эле өз дарегине жетиши керек. Андан тышкары авиаттамдарды көбөйтүү зарылчылыгы да күн тартибинде турат. Чек ара аймактарындагы жер тилкелерин тактоодо архивдик материалдарды карап, Москвадан алынган документтерге таянып турабыз. Жыйынтык чындыкка ыкташы керек, деди депутат. Маалымат булагы, Супер KG.